Саламатсыздар урматтуу YouTube каналым катталуучулары, анда эмесе жаңы коноктор, куш келдиңиздер. Менин атым Чыңгыз Исмаилов, 8 китептин авторумун. Анын ичинде 2 бестселлер, чечендик өнөрдү Кыргызстанда эң биринчи баштагам 2008 жылы. Анда эмесе бүгүн сиздерге өтө бир маанилүү теманы айта кетем. Апалар уул балдарын кантип тарбиялап атат жана бул балдар чоңоюп аялдарга кандай мамиле жасайт, ушуну мен сиздерге мындай төкпөй чачпай айтып берейин, анткени жашоо турмушта абдан чоң таасирин тийгизет. Негизи эле азыр мен жеке наставничество сабак бергенде ошо түгөйлөр менден окуп атат да, аялы күйөөсү биргелешип жеке наставничествону окуп, кандайдыр бир жакшы жака результат жасап өзгөрүп атышат. Анан аялдар айтат да, ошо менин күйөөм сизди көргөндөн баштап, кээ бирөө жарым жыл көрөт, кээ бирөө 1 жыл көрөт, кээ бирөө 2 жыл көрөт. Сизди көргөндөн баштап кадимкидей өзгөрдү, 100% башкача болуп, жакшы жакка өзгөрүп атат деп айтып келишет да. Негизи эле мен абдан кубанып атам, эмнеге дегенде коомчулук бир жерде жүрсөм дагы көп адамдар келип, учурашып, кадимкидей ыраазычылыктарын айтып атат. Сиздин видео сабактарыңызды YouTube'дан көрүп атып эле жакшы результат жасап атабыз деп келип калышат да. Ошо кофейняда боломбу же машинада кетип баратамбы, иши кылып ушундай таанып калган адамдар көбөйүп баштады. Ошондуктан менин милдетим чындык кандай болсо ошондой айтып берип турушум керек экен да. Азыр негизи эле өтө оор абал, ажырашуу боюнча Казакстан 1-орунда турат экен, 250 мамлекеттин ичинен. Кыргызстан 12-чи орунда турат экен да. Бул өтө коркунучтуу, эмнеге дегенде бул өтө көп. Бул эмнеден болуп атат? Анткени үй бүлөдө мисалы үчүн балдар төрөлсө, именно апасы ошол сүйүүсүн өзүнүн уул баласына аябай ашыкча берип коет экен да. Уул балага абдан сүйүүсүн берип, то есть ушунчалык мындай эркелетип чоңойтот экен. Тигил бала чоңойгондо башка аялдардан дагы ошондой эле сүйүүнү күтөт экен. То есть мен канчалык ката кылбасам, мен канчалык өзүмдү кандай алып жүрсөм дагы мени 100% сүйүш керек, бүт каталарыма көз жумуп кечириш керек деп ойлойт экен да. Анткени баланын программасы, аң сезими, подсознаниясы ошентип калыптанып калган. Тилекке каршы көп учурда ушул ажырашуудан же болбосо ошол күйөөсү каза болгондон жанагыл апа баланы жалгыз тарбиялап чоңойтот да. Ошон үчүн уул балада мындай психологиясы калыптанып калат. Кандалык, канчалык туура эмес кыламбы, туура кыламбы, бир нерсе таап келемби, таап келбеймби, 100% аял киши мени колдоп сүйүш керек деп ойлойт да. Бирок тилекке каршы азыркы чоңойгондо негизи эле кыздар, любой эле адам тигил жигиттен мындай жигит катарлык жүрүм турумду каалайт да. То есть эң биринчиден табышкер болуш керек, эртең менен кетип кечинде келиш керек, аялына сый урмат мамиле жасаш керек, балдарына үлгүлүү ата болуш керек. Мына ушунун баарын күтөт. Чечкиндүү, мындай эр жүрөк, ушундай күчтүү эркекти күтөт да. Бирок тигил эркек тилекке каршы үйдө жатып алат, же болбосо аял менен айтыша берет, же болбосо дагы иши кылып мындай эркекке, эрдикке мындай жатпаган, жагымсыз өзүнүн мындай жүрүм турумун көрсөтөт да. Ошентип беркил аялда кадимкидей биринчи айтат, талап кылат, бирок эч кандай өзгөрүү болбогондуктан анан тилекке каршы ажырашып кетишет да. Ошон үчүн сиз эгерде апа болсоңуз, уул балаңызга эң биринчиден жоопкерчиликти үйрөтүшүңүз керек да. Мына сен муну баштадыңбы, аягына чейин бүтүр. Мына мону баштаган атасың, ушуну таштабай аягына чейин бүтүр. Чечкиндүү бол, эгерде сен мындай көзүң жетип атса, ошону коркпой жаса деген ушундай эркектик бир мүнөз менен тарбиялаш керек. Ошондуктан апалар ашыкча эле уул балаңызды эркелете бербеңиз. Эгерде сиз мырза болуп аял алган болсоңуз, эртең менен чыгып кеттиңиз үйдөн. То есть үйдө жата бербей, эртең менен чыгып кеттиңиз, кечинде келиңиз. Аракет кылыңыз, 1000 сом болсо, 2000 сом болсо дагы
ошол эртең менен кетип иштеп, анан кечинде чарчап келгендей болуңуз. Мына ошондо аялыңыздын кадыр баркына, сый урматына жетесиздер. Анда эмесе, эгерде ушул видео сиздерге пайдалуу болсо, сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий жазып колдоп туруңуздар, жакын жора жолдошуңуздар менен бөлүшүңүздөр. Бардыгыңыздарга бактылуулук жана ийгиликтерди каалайм. Урматтуу көрүүчүм, эгерде сиздер эксперт, жеке ишкер, бизнесмен же соодагер болсоңуздар, бул сунуш сиздер үчүн. Азыркы жасап аткан товар услугаңыздын оборотун 2 эсеге көбөйтөм, доход, прибыльди эң аз дегенде эле 50%га жогорулатам десеңиздер, анда менин 5 айлык онлайн курсум сиздер үчүн. Сиз товар услугаңызды аныктап, кайсы кардарга сунушташым керек, уникалдуу сунушту мыкты түзүп, дал ошол кардарларга туура сунуштап, оборотуңузду көбөйткүңүз келсе, анда сиздер үчүн 5 айлык онлайн курсту сунуштайм. 15 жылдын ичинде тандалып атып, элдер менен кайтарым байланыш менен иштеп атып, абдан сонун тандалган 50 видео сабактан турган 5 айлык онлайн курс түзүлгөн. Миңдеген адамдар бул курсту окуп, кадимкидей жашоосун жакшы тарапка оңдоп, көз карашын кеңейтип, жан дүйнөсүн байытып, жасап аткан ишин мыкты деңгээлге чыгара алды. Эгерде отзывдар менен таанышам десеңиздер, Instagram баракча Исмаилов Ч дегенге өтүп, жана тегерекчелерде отзыв 1 дегенде окуп чыксаңыздар, бардыгыңыздар көрө аласыздар. Эгерде ушул 5 айлык онлайн курсту алып окусаңыздар, сиздерге дагы мыкты белектерим бар. 5 кагаз китеп түрүндө китептерим белекке берилет. 300дөн ашык жабык эң пайдалуу видео сабактарга доступ ачылат. Андан сырткары мен менен жекеме-жеке офлайн бир консультация алганга мүмкүнчүлүгүңөр болот. Андан сырткары 9 видео сабактан турган өзүңө ишен деген видео курстагы сиздерге белекке берилет. Эң жакшысы бул 5 айлык онлайн курс жеке болот. Ар бир сабактын аягында суроолор болот. Сиздер аларга жооп берип мага жөнөтөсүздөр. Мен текшерип сиздерге кайтарым байланыш берем. Анда эмесе ушул жашоо турмушуңузду бир аз да болсо жакшыртайын, өсөйүн, өнүгөйүн, ийгилик жаратайын десеңиздер, ушул 5 айлык онлайн курс сиздер үчүн. Ушул курстан жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Контакттарды описаниясына тиркеп койдук.